Түркияда Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Россия Федерациясынын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушту. Жолугушууда тараптар эки өлкөнүн ортосундагы алакалар ырааттуу өнүгүп жатканын белгилешти. Ошо менен бирге эки жана көп тараптуу парламенттер аралык кызматташтыктын алкагында аткарылып жаткан иштердин да өз нугунда жүрүп жатканына токтолуп өтүштү. Евразия чөлкөмүндөгү мамлекеттердин парламенттеринен өз ара карым-катнашы аталган региондогу өлкөлөрдүн ортосундагы ар тараптуу маселелердин чечилишине ыңгайлуу шарттарды түзө тургандыгы айтылып, ар жылы болчу бул иш-чара кызматташуунун салттуу аянтчасына айланат деген ишеним билдиришти. Ага Удале Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Биналы Йылдырым менен жолугушту. Сөз башында Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун Түркияга болгон расмий иш сапары, андан соң Түркия Республикасынын президенти Реджеп Тайып Эрдогандын 3-чү көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышуусу эки өлкөнүн өз ара мамилелерин жаңы деңгээлге көтөргөндүгү туурасында кеп болду. Биз жалпы максатка ээ экендигибиз жана жетишкендиктерге карай бирге аракет көрүп жаткандыгыбыз кубандырат, деди Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков. Ушул эле күнү төрага Казакстан Мажлисинин төрагасы Нурлан Нигматуллин менен жолугушуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Парламенттер аралык байланыштын көп тараптуу алакаларында ниет тилектердин бир чыгып келгени белгиленди. Ошо менен бирге эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмүн 2020-жылга $1 миллиард чейин жеткирүү керектиги айтылып өттү. Мындан тышкары Казакстан менен Кыргызстандын парламенттер аралык кеңешинин 2-чи жыйынын Бишкекте өткөрүү макулдашылып, Казак Мажлисинин төрагасы Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековду расмий иш сапар менен келип кетүүгө чакырды. Аталган жолугушуудан кийин төрага түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясына мүчө өлкөлөрдүн парламент жетекчилеринин бейформал жыйынына катышты. Жыйында үстүбүздөгү жылдын ноябрь айында Түркиянын Измир шаарында өтө турган Түркпаанын 9-чу пленардык жыйынына карата даярдык маселелери талкууга алынды. Ошо менен бирге буга чейин Түркпаанын алкагында аткарылып келген иштер, келечек максаттар туурасында да кеңири сөз болду. 9-октябрда Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган парламенттик делегация Түркия Республикасында өтүп жаткан Евразия өлкөлөрүнүн парламент төрагаларынын 3-чү отурумуна катышты. 41 өлкөнүн делегациялары катышкан ири масштабтагы бул жыйында экология көйгөйлөрү, дүйнөлүк чакырыктарга жана коркунучтарга каршы биргелешип күрөшүү маселелери талкууланды. Иш-чаранын катышуучулары бул жыйын бардык Евразия чөлкөмүндөгү парламент жетекчилерин бир аянтка чогулткандыгы менен уникалдуу экендигин белгилешти. Ошо менен бирге экономикалык кызматташтык, гуманитардык байланыштарды бекемдөө, континенттин коопсуздугун камсыздоо маселелери 3-чү отурумдун негизги темаларынан болду. Отурумдагы сүйлөгөн сөзүндө Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков кыска убакыт аралыгында Евразия чөлкөмү аймактык жана глобалдык көйгөйлөрдүн борборуна айланганын билдирди. Алардын катарына терроризм, диний экстремизм, наркотрафик, куралдарды мыйзамсыз жүгүртүү, миграция, климаттын өзгөрүшү сыяктуу көйгөйлөрдү кошту. Өз ара мамилелердин алкагында экономикалык алака катнашты арттыруунун мааниси да терең экенин белгилеген төрага учурда Каса-Миң долбоору ишке ашканы турганын жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун салуу долбоору иштелип жатканын айтуу менен, эгер каалоо болсо, дагы көптөгөн долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү бар экендигин белгиледи. Вместе с тем уверен, что при правильном подходе и желании могут быть инициированы и претворимы в жизнь другие проекты, которые будут способствовать экономическому развитию и благополучию наших стран. Ошо менен бирге төрага өз сөзүндө биргелешкен ак ниет аракеттери менен гана ийгиликтерге жетишсе боло турганын баса белгиледи. В настоящее время перед всеми странами стоят одинаковые задачи: добиться стабильности, благополучия и процветания. А этого можно достичь только при условии, что в общую копилку несет свой вклад каждый. Төрага белгилегендей бир өлкөнүн чегинде чечүүгө мүмкүн болбогон глобалдык маселелер бар. Албетте, андай жагдай биргелешкен күч аракеттерди, ар тараптуу экономикалык кызматташтыкты бекемдөөнү, өз ара тил табышууну талап кылат. Ал эми Евразия өлкөлөрүнүн парламент жетекчилеринин бул сыяктуу отуруму айтылган маселелерди чечүүнүн уникалдуу мүмкүнчүлүгү экендигин ага катышкан депутаттар да ырасташты. Буюрса, бул Евразия парламент спикерлеринин жыйынтыгынын мындай келечеги болот, себеби бул
мына акыркы күндөрү көп өлкөлөр өздөрү суранып мындай кирип атышыптыр да, келечегин көрүп. Дүйнөдөгү проблемаларды көйгөйлөрдү кантип чечебиз дешип бул жерде сөз болуп атат. Бул жерде бир эле ушу баягы тынчтык жөнүндө эмес, экономика жана башка маселелер баардыгы көтөрүлүп атат. Отурумдун соңунда жыйынтыктоочу документ Евразия өлкөлөрүнүн парламент жетекчилеринин 3-чү отурумунун биргелешкен декларациясы кабыл алынды. Ошондой эле кийинки отурумду 2019-жылы Астанада өткөрүү чечимине келишти. Евразия өлкөлөрүнүн парламент жетекчилеринин Түркиядагы 3-чү отурумунан кийин Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган парламенттик делегация Эстония Республикасына узап кетти. Төраганын Эстонияга болгон расмий сапары туурасындагы маалымат кийинки берүүлөрүбүздө кеңири чагылдырылмакчы.